Эмне маанайың пас? Bir жериң ооруп атабы? Түш көрдім. Түшіме қызым кірді. Бакен бе? Ооба. Қаралдым. Қиналып атқан ұқшайды. Аябай жүдіп қалыптыр. Түшкө эмнелер гана кирбейт. Бардык түшкө эле ишене берсең. Түш эле эмес. 3-4 күндөн бери эмчегимди азыркырап атат. Эмнеси болсо дагы Турайгырга барып келели. Көрөлегибизге 1 жылдан өтүп кеттир. Кат жашканга такыр алымсынбай койдум. Аябай сагындым кызымды. Мен деле кызымды көрөйүн дегенде эки көзүм төртү. Бирок жумуштан бошотпойт. Жол алыс. Канчалаган күн кетет. Согуш болсо бул. Мен өзүм эле барып келейинчи, жөө болсо дагы. Экөөбүз тең барабыз. Макулбу? Почта деле каттап атпайбы? Ошо менен деле барып келсек болот. Ооба, туура айтасың. Мен анда поштаны барып билип келейин, Ооба. Сен анда камын көрө.
Эмне кылып атканымды билбейм каралдым. Бирок кыйналып атканым жүрөгүм түйүп турат. Бир нерсеге капасыңбы балам? Көлгө кетирип жатышат. Гастролго? Жок апа, Э, иштегени. Көл театрында. иштегени? А бул театрың эмне болот? Театрга албай коюшту. Эмнеге? Анысын мага түшүндүрүшкөн жок. Борбордук комитет ошол көл театрын барып көтөрөсүң дептир. Ошентип айтты Отунчу Сарбагышев. Балам. Ошо көл театрын сендей эч кандай кыз көтөрөт бекен? Кудайды бир караса боло. Жөн эле шылтоолоп кетирип ачканы го балам. Анысын билбейм апа. Көлгө барып эмне кылмайлуу? Жердин алыстыгы тиги болсо, же үй жайың жок болсо, үйдөн мурда кийин чыгып көрбөсөң, баягы таң өткөзүп койгон медут жылшага кайра бара албайсың балам. Апа, мен театрсыз жашай албайм. Көл болсо болсун мейли. Аякты деле иштей берем. Эмне болду экөөңө? Эмне болсун? Кызыңды көл театрына жиберип атышыптыр. Октум. Жолдон Райханга жолугуп калдык. Ошол айтып берди. Кызым, садагың болайын бакен. Чын-чынына келгенде сенин талантың жок болсо капалансаң болот эле. Ал эми театр которуп жатканга капаламай да каласың. Мен сага ишенем. Сен ал жактан дагы өз жолуңду таап кетесиң. Кокой. Кызымдын аякта көрөргөн эмне болот? Же үй жок, же жайы жок. Кимдикинде туруп, кимдикинде жашайт. Же жанында биз болбосок. Айтылык. Бакен баякыдай секелек кыз эмес. Эс тартып, чоңоюп калды. Көп эле буттоосо бербечи. Апа, атам чын айтат. Мен баягыдай кичинекей кыз эмесмин да. Курайсың балам, курайсың. Мен бул жашоодо куурал көрмөйүн, жыргал көрбөйт. Антип эле кызыңды зээнин кейите бересиң. Бакенден аман эсен жүргөн эле ошол бизге чоң олжо да. Салам алейкум. Алейкум. Бул почта Буржуалскийге барабы же Нарынга барабы? Буржуалга барат. Урбачыга жеткенде бизди алмаштырат. Жакшы экен. Менин кызымды ала кетиңиз Буржуалскийге чейин. Жарайт, жарайт. Аман эсен жетип ал кызым.
хат жазып тұр, мақұл ма? жазып тұр ба? Павлос. Хат жазып тұрам. Бол дем айтылы, қант етем. Кішіне сабырдырақ болбайсың ба? Сапарға шығып атқанда анша емес. Қызым, жүр. Жүр ағай. Сапарыңар байсалды болсын. Аман есен жетіп алыңыздар. Хат жазып тұр, қызым. Құдай атмырдық десе. Алды құрған қызым ай. Қиналатасың ғой. Саламатсыз бе, эже? Кел, журналистка Кендирбаева. Бакен Кудыкееванын атасы Сайыкбай Каралаш театрда жок. Жоқ, Сайыкбай атаны издеген жоқмын. Ал Токунбаев театрда болом дегенен келдим. Ооба, театрда. Ал кечүү дагы артист эмес белем мурда? Сиздердин театрда роль ойнойн деп аткан жокпу? Токунбаев роль ойноппу. Биринчи деп айтканымда коруп калдым. Жазуучу дейин десем эле артист болуп чыга калат. Жазуучулардын баары эле артист экен го. Артисти дагы бар, артист эмеси дагы бар. Токунбаев азыр залда пьесасынын репетициясын көрүп отурат. Пьесасын дейсизби? Ооба. Мына айтпадымбы? Сен артист эмес дейсиз. Артист. Шекспирде пьеса жазып, өзү да пьесаларында роль ойноп турду. Ал Шекспир. А бул Токунбаев, драматург. Мен аны акын эл экен деп жүрсөм. Драматург да турбайбы? Драматург дагы, прозаик дагы, публицист дагы, журналист дагы, котормочу дагы. Пай. Чаны төрт чарчы болбой, кантип жашап жүрөт? Аны бизге айтмак белесиңдин. Жүр экөөбүз залга кирели. Саламатсыз ба? Саламатсың қарындашым, кел, отыр. Başta yerine. Қасым Алыжантович артист. Райқан Шүкірбеков артист. Анда білем. Ооба. Екі өтең чынында артист. Баяғы ескі артистер. Айдарқұлов. Ушундай окуатты эч качан ойлогон эмесмин. Сен билбей жүрүп өлтүрбайсың болсо. Тасмалабек турсуңуз? Жакшы эле ойноп атасыз. Болгону бир жерине көңүл бөлүңүзчү. Баамдасаңыз автор белекти эпикалык герой катары көрсөтүп атпайбы? Ошол жагына басым жасап көрсөңүз жакшы болчу да. Туура айтасың эй. Ой, мен тиги Алыкемдин оюн түшүнбөй аткан турбаймынбы анда? Эмнеле ролго кире албай атам дейм да. Эй, Алыке. Угуп атасыңбы? Бул жигит туурасын айтып атат. Кандай дейсиң я? Туура айтасың, Казыке. Мен муну таң алдында романымдагы Алымкулдун баласын элестеткем да. Көрсө Алымкул өз мезгилинде эле Манастай баатыр болуп турду. Ошону айтып атам да, Алыке. А бул иниңдин баамчылдыгын карабайсыңбы, баамчылдыгын? Булар билимдүү, окумал жаштар да. Казыке. Экөөбүзгө караганда булар көптү билет. Туура айтасың. Сөзүңдө калет жок эми. Булардын билимдүү болгон үчүн ушулардын артынан эрсип айткандай дегендей кылып жүрбөйлү, туурабы? Ажыгабыз. Сен эми мага бир 4-5 мүнөт убакыт бер. Алда текстти карап, жакшылап түшүнүп алайын. Макулбу? Макул. Кел. Анда силер да 5 мүнөт жасап тургула. Макул.
Агай, Оу. белек ошондо Манастын уулу болуп калды. Кайсы баласы? Манастын уулу эмес. Бул жөн гана мындай салыштыруу. А Манастын уулу Семетейди. Мен ойлоп атпаймынбы? Манастын белек деген уулу жок болуш керек эле, агай аны каяктан тапты болду экен деп. Манаста андай уул жок. Немецке окшошот экенби? Ой, азамат, ей! Мына куюп койгондой эле немис болуп калган турбайсыңбы? Ханды коктоп койчу гана. Хандагак! Бара келдим жана. Айдаркулов, этим не учим, даешь еще издеваться. Какой ты болван. Не говори. Ай, азамат. Көзмө чыкты да. Чоң кем ал? Эми ошондо мен тандап берейинби Асанкул? Башыңа чагын тандап албайсыңбы? Бар. Асанкул, бир келчи, алды колуңдагы эмне сороктугун? Мылтык? Ушундай да мылтык болчу беле. Жөн эле бир жыгачты эле сүрүп жонуп койгонго. Ой, биз ушундай жыгач мылтыктар менен спектакль ойноп келатабыз. О, дайыма ушундай жыгач мылтыктар менен ойноп жүрбөйбүзбү? О да. Бардан кеде эле, бараң деле жыгачтан болот атпайбы? Жок, эми көрүүчүлөр көргөн ишене тургандай болуш керек да. Жөн эле бир жыгачты сомдоп койсо көрүүчүлөр эмне деп ойлойт? Бутафория экени байкалып калып атпайбы? Мылтыкты айтасың да ажыгабыл. Кылычтарды карабайсыңбы? Баардыгы жыгачтар эле болчу. Ой, тиги боеп, сырдап коюп эле ойной берчүбүз да. Туурабы? Коюңуз, кылыч жыгачтан болчу беле. Ошондой эле болчу. Ушу кезге чейин көтөргөндөрүбүздүн баары эле жыгач кылычтар. Туура эми, аз жетишпегендиктен болчу да анын баардыгычы. Бир жолу сахнада чабышып атып, кылычыбыз карс этип эле сынып кетип, ой, элдердин баары күлүп атат, биз эмне кыларыбызды билбейбиз. Айлада ары бери чуркап, кандай окуялар көп эле болбоду бизде. Дагы жакшы азыр алюминийге өтүп кеттик. Кылыч алюминийден болбойт да эми. Эми Котовскийдин кылычы сага кайдан таап келейин, айланайын ажыгабыл. Ошону айтпайсызбы, Агаске? Ажыке. Ой, жарыктык, ой, сон эмне болот? Аз карап тур. Карап турасың. Эми жок дегенде окшоштурса болот да. Мынаке, окшоштуруп эле ушундай кылычтар менен ойноп жүрбөйбүзбү? Ушу кезге чейин эле. Сен эми буга көп көңүлүң чөгүрүп, нерв боло бербе. Театр деген өзү ушундай экен да. Тигине, менин тиги Анчар менен Акбугум деле. Ой, куурчак экенин билсе деле элдери ишенип көрүп атат. Туурабы? Ой, Алтыгүл, ошол Каскемдин Анчар менен Акбугусун көргөндө, ой, баардыгыбыз уңулдап ыйлап атыкпы? Анын курчак экенин билип туруп эле. Көрүүчүлөр да ыйлашпадыбы, билесиңби? Ооба, мен да көрүп алып ыйладым. Мына Ажыке. Эй, искусствонун күчү ушул. Искусство. Жаз, карындашым, жаз. Ушул жазгандарың алтынга тете бойдон сакталып калат. Эй, театр деген ушундай бир сыйкырдуу күч турбайбы? Айдаркулов, ты осрамился, дорогой. Шуну көрмөксүң? Ишенбегенди ишендирет. Гипноз деп койчу беле? Ооба. Шах и мат. Ты видишь? Он же дурак. Могу билими жок артисттердин дагы билбегени ушул. Мунун деген Кыргызстанга келип эле жиндоп калган. Башында эле ушундай турбайбы? Москвада жүргөндө экөөбүз байкабай жүргөн экенбиз да. Ой, боже мой. Мен еще муну башында жакшы көргөм да. Такой симпатичный, красивый, умный деп. Анын деген настоящий муркуша го. Видно же. Күйүк. Эмне болот атат? Эчтеке? Керекпи көрүп ал?
кыйналгандай болуп калды экен. Чоңоюп калса керек. Келдик бе? Окшойт. Айдай. Чоң рахмат. Жолуңуз байсалды болсун. Арыбаңыздар. Бар болуңуз. Бар болуңуз, Кудагай. Кудагай турбайбы? Жакшысыздарбы? Жакшысызбы? Бакенге учурашканы келатасыздарбы? Ооба. Эмне Бакенге бир нерсе болду? Жок, жакшы эле баары. Болгону Торайгырда жок азыр. Каякта? Пржевалский кеш деген театрга кетти. Зина кайда? Өзү менен кошо ала кетти. Абды да кошо кеттиби? Атасы ооруп бара алган жок. Ушуну билгем да. Курган кызым. Түшүм жаман болчу. Кураган турбайбы? Айта элек. Болду эми. Эми болду эми эле. Кызыбыз аман-эсен экенин укпадыкпы? Болду эми. Кудагай. Жүрүңүздөр үйгө. Жүрүңүздөр. Жүр Айта элек. Жүрүңүз. Биротоло Куда менен да учураша кетели. Ушунча алыс жолдон келгенден кийин. Жакшы турасыздарбы? Айлап да тынчпы? Кудайга Мал жаныңыздар аман-эсен. Шүгүр, болот. Кызым, кыйнабачы апаңды. Буюрса, 5-6 күндө жетип калабыз. Бар бол балам. Ой эмне көгүң талаш. Караңгыда балаң менен көтөргөн күйгүң да бар экен. Кайсы жердин кызы болосуң балам? Торайгырдан. Торайгырдан? Качкансың? Жок, ата. Пржевальскийге бараткам. Ошол жакта иштейм. Ыржыбал деген эми? Дей алыста да. Я, айтчы балам. Түнөй турган жериң барбы? Жок. Жүр кой балам, жүр. Жүр үйгө. Биздикине барып түнө, андан ары көрө жатарбыз. Макулбу балам? Жүр, жүр кой, жүр. Жүр. Жүр кой балам, жүр. Жүр. Кудагай. Балдарыбыздын баштары аман болсо, тил табышып калгылары да бардыр. Үмүтүбүздү үзбөйлү. Бакен театр үчүн жаралган. Колун кармай албадык. Кантип кармайбыз? Эси дартынын баары театр болуп атса. Куда? Куржунга тамак аш салып койдум. Жол алыс, шам-шум эте барыңыздар. Рахмат. Расыз, рахмат. Мингичибиз да жок. Баардыгын фронтка алып кетип атат. Болбосо ат мингизип жибере турган жайда элек. Поштада бир жумада бир өтөт. Болбосо ошону менен жетип алат элеңер. Кудагай, эч сарсана болбоңуз. Биз жөө жалаңдап, акырын Айтөлөк экөөбүз жол арбытып кете беребиз. Балким жолдон бирөө жарым арабачан чыгып калса, ошого жармашып алып Фрунзеге жетип алабыз. Ооба. Ал эми кызыбыздын болсо дайыным кичине болсо дагы билип санабыз тынып калды. Ооба. Калган убакыт көрсөтөт, Кудагай.
Уайым тартпаңыз. Разыбыз, Құдай. Сен жолға шығалы. Аманда сен жеті алыңыздар. Айтылық. Құдағилар жақшы кеш. Бакен балам. Тиге құдырғыға жеткенде дөөлөт деген кишини издеп табасың. Жанагы сага берген катты ошого бер. Андан аркысын ал өзү билет. Сага аттап берип андан ары өзү жөнөтөт. Менин жакын инилерим болот көлөк. Чоң рахмат Алтын апа. Анан мынау түйүндөгү тамак аш үйдө болгонун салып бердим көлөкөм. Тамак жегенди унутпа. Кара чөңүңдү үзбөй тамак ичип тур. Сен тамак ичпесең, балаңа сүт болбой калат балам. Тез-тез тамагың ичип тур. Ме кой. Келем батамды берип коеюн. Жолуң шыдыр. Жолдошуң кызыр болсун балам. Тилеген максатыңа жет. О, мен. Чоң рахмат Алтын апа. Бул жакшылыгыңызды эч унутпайм. Сайланайын, аман эсен жетип ал. Бар ой. Даркүл Гүйекова, Қасымал Ешімбеков, Сыдықбек Жаманов. Эже биз жокпуз го? Бизиң ким? Москвичтерди айтам. Турбайбы? Насыр Кытаев, Исмайылбек Абдубачаев, Асан Саркалдаев деп. Качандан бери булар москвич болбой калышкан я? Ой, дегенкисин айтам да. Баягы эле эски артисткалар экен бул жакта. Москвадагы кыздар жок биз. Аны режиссер чечет. Ошондон барып сурагыла, жок болсоңор. Ролдор бөлүштүрүлүптүрбү? Дагы кур калтырган тура. Баягы эле Даркүлбү? Кандай эле театрга келген режиссерлор Бакен менен Даркүлдөн башкасын көрүшпөйт. Бакенден эптеп кутулсак, анын ордун Даркүл басты. Булардын ошондой магиясы бар да. Койсоңорчу, куру жором болуңар. Магиясы жок эле алар туубасы таланттуу кыздар. Кимдин ким экенин көрүп атышат да, режиссерлор дагы. Мен деле туаса таланттуумун. Мен эмне ушулардан кемминби? Канчайым, антип өзүңдү өзүң мактаба. Уят болот. Башкалар мактасын сени. Болбосо курулай мактанчак болуп каласың. Атаңдын какпашы, былжыраган акмак. Бул дагы Даркүл менен Бакендин этегине намаз окуй турган болду. Акыйкаттык жок да. Ушулардан мага роль артпас болду. Туаса таланттуулар. Эмне турасың бул жерде? Каккан казыктай кылып. Моуну карачы. Ишенген Айдаркуловдун кылган саткын. Biz москвичтербиз. За друг друга будем держаться до конца. Айдаркулов биздин тирегибиз. Вот Айдаркулов. Келгенен бери эле асылганы мен. Сенин героиня чыкпайт деп тажатып ийди. Эми карасаң роль бербей койгон.
Бұл сволочты театрдан кетірмейінше, ушинтип неучтарға бізді басып бере береді. Жүр. Айтөлөк. Жолды басқан арбытат дейді. Ушинте өле кете берсек, Фрунзеге қантып кіріп барғаныбызды деле білбей қаласыз деймін. Қаға жетпей, ұна деле табылып қалар. Уна табылып қалса, батырақ жетебіз да. Қызың бізді қапа болып деп айтпай жүрген тұрбай. Эмнени? Фрунзеде театрдан күл театрына кетірген. Кече Бурулча құдағи айтпады. Көр албағандар тоғылы қарсы жазып кетірішіптір деп еді. Ит күлігін түлкі сүйбейді деген ошада. Мен башқача түшініп алып, жаман болып жүргім да. Эмнени? Эмнени уктуң эле? Бір жолы базардан майда чүйді сатып алып жүрсің. Бакен мен иштеген екі артиске жолып қалым. Анан? Бүрі еркек, бүрі аял кен. Анан аларда майда чүйді бір нәрсе алып жүрген оқшайды. Калемперіңіз қаншада? Саламатсыз бе же? Саламатсыз бе же? Саламатшылық. Біз сізді таныдық. Бакеннің апасысыз да. Ооба. Бізді таныбай тұрасыз ғой? Біз Бакен менен чоң иштегенбиз Тюзда. Ие же. Бакен көлгө кеткенин аябай эле ичибиз ачышып калбадыбы? Ооба. Биздин героинабыз болчу. Ооба. Атасы көз дагы аябай жаман болдук. Мен жібергім келбей атып араң жібердім көлгө. Құдайым бұйырса келіп қалады деп күдерімізді үзбей жүрөбүз. Ие же. Бакенди кайра театрга алышпайт го. Алышпайбы? Алса жакшы эле болмок. Театрдан чыгарарда жаман мүнөздөмө менен кетти да Бакен. Сизге айткан эмес беле? Жок. Аки-чүкүсүн айткан деле эмес. Бакен театрдан кетерде театрда аябай жаман атмосфера болуп кетпедиби? Театрдагылардын баары иштебейбиз деп чыгышты Бакен иштеген театрда. Анан Бакен бир аз балалык кылып койду окшойт. Театрда атасынын дулу Самарин Волжинский деген режиссер бар болчу. Ошо менен аябай анак болуп кетиптир эже. Ошентип коллективге жаман көрүнүп калбадыбы? Тиги кексен эме жаш кыздын башына айлантып роль бере коюп, ага эмне? Анын эч нерсеси коробойт, жаш кыздын башына айлантып элге көрсөтүп жүрсө болду да. Ошону айтсаң, жаштык кылып койду да Бакен. Ошо эже, эми аны театрга жолу отушпайт. Биз ичибизден кап деп калдык. Ооба. Эже, Жакшы элеспи же? Эмне болду сизге? узатып коелубу? Бир аз башым айланып кетти. Жүрүңүз анда узаталы. Жок. Ооба, жүрүңүз. Жөн эле койгула. Жакшы болуп кал. Андан көрөк жоңардан калбай бара бергиле. Макул. Макулуңуз анда. Вам плохо? Нет. Давайте я вам помогу. Спасибо, доча. Ошондон бери ичим тап болуп, сарсанак атып, сагыйта албай кыйналып жүргөн. Кече кудагый айтпады. Көрө албастыктан эле болгон тура. Айтып атпайм ошо. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деген ошода. Ичи тарлыктан келип чыккан иш да бул. Кап. Алардын атын суралыш такыр эсиме келбептир да. Ой, алардын атын суралып эмне кыласың? Ой, жамандыкты жаттап алсаң, ишиң жүрбөйт андайда. Жамандык тооруп жабышат. Ооба, чын. Андан көрө жакшы нерсе, жакшы нерсени ойлосоң, ишиң да оңолот. Санаң да тынч жүрөсүң да, туурабы? Чын. Унутуп сал да аны. Чын эле, тиги чеки май жегенде болуп кыйналып жүрчү элем. Кудагыйдан уккандан кадимкидей жеңилдеп калган. Рас болгон тура. Ошентип улерди өрүп аяшты.
Айдарқұлов, ты решила объявить нам войну? Ой, эмне дегениңер? Аның ошо деген ишчек Эмне окуп кетет, эмне отат? Айдарқұловты сабап атышат. Курсташтары сабап атат. Эмнеге сабап атышат? Роль бербесе сабайт да. Эмне кылып атасыңар, я? Уят эмесмиш, жаңыр токтоп калгыла. Это наш внутренний разборки, Эже. Бул жерде театр деди уят. Эже, бул сиздин ишиңиз эмес. Кийлик ишпеңиз. Кандайча менин ишим эмес, бул жерде театр дейт. Силердин уштаса турган жайгар эмес. Эже, мен сизге айтып атам. Өзүңүздүн ишиңизди кылыңыз. Эмне керсейсиң? Асмандан түштүңбү, я? Ушуларды көтүп кетип эле керсейсиң. Кудайдын чөнтөгүнө түшө калышкансың. Эже! Ай! Тоқтатқыла! Сатырды түрмеге салмай, тыйылып қалғыла! Айдарқұлов, жесен қаласың бұл театрда, жебес. Запомни это. Сволочь. Görüşürüz тағы. Арбаңыз эже. Бар бол. Каяка чейин барасың? Түпкө чейин барам. Анда мен ала кет. Макул, түшүңүз. Tüh.